Шейшембиге алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сиздер менен Акмара Анарбекова, саламатсыздарбы? Коррупция менен күрөшүү иштери сотторго дагы жетти окшойт. Жогорку соттун атуулдук жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын судьясы мыйзамсыз байыган деп шектелип, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Чогулган материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 323 мыйзамсыз байоо беренеси менен кылмыш белгилери боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Маалыматта абакка алынган судья киреше мүлүктөрдү көрсөтүү декларациясында өзүнүн мүлкүн, кирешелерин жана чыгашаларын көрсөткөн эмес. Тиешелүү киреше булактары жок болсо дагы көптөгөн кыймылсыз мүлүктөрдү сатып алган. Алардын арасында VIP шаарчадагы элиталык кыймылсыз мүлүктөр, алдыңкы курулуш компанияларынан батирлер, Ысык көлдүн жээгиндеги пансионаттарда коттедждер, соода борборлорунда коммерциялык объектилери жана люкс класстагы автоунаалары бар экени ырасталган. Жакын туугандары Бириккен Араб Эмираттары, Түркия, Азия жана АКШнын курорттук аймактарына байма-бай каттап турганы дагы такталган деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Мына ушундай көрүнүштөрдөн алыс болуш үчүн президентти туура тандап, келечекке туура жол салалы. Айткандай, бүгүн шайлоонун үгүт иштери башталган күн. Аны сыртта илинген баннерлерден байкасаңыздар керек. Эми сыртта жүргөн мигранттардын көбү дагы шайлоого катышып, добуш бере алышат. Россияда Кыргыз Республикасынын президенттик шайлоосуна карата 5 шайлоо участкасы иштейт. Россиянын аймагында кошумча дагы 3 шайлоо участкасы ачылат. Шайлоочулардын саны көп болгонуна байланыштуу кошумча участкаларды ачуу чечими Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кабыл алынып, эртең бул боюнча мобилдик топ Россияга барат. Москвада 2, Тюмень шаарында 1 шайлоо участкасы ачылмакчы. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлабекова коомдук диалог учурунда билдирди. Быйылкы парламенттик шайлоодо чет мамлекеттерде 45 шайлоо участкасы ачылып, 35 575 миңден ашуун шайлоочу катталган. Ковид коркунучу бар деңизчи, бирок ага кошумча сасык тумоодон дагы сак болуңуздар. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбол Үсөнбаев брифинг учурунда декабрдын аягы жана январда сасык тумоо күч алаарын айтып, элди илдетке каршы вакцина алууга чакырды. Үсөнбаевдин айтымында, куч респиратордук вирустуу инфекциялык оорулардын сезону бүтө элек. Бул илдет көбөйүп, күчөп кетпеши үчүн атайын эмдөөлөрдү уюштурганбыз. Сентябрдан бери 2 этап менен 284 180 адам сасык тумоого каршы вакцина алды. Дагы 550 000 доза вакцина алып келинген. Декабрдын башынан бери 3 этап менен Кыргызстандын бардык аймактарында, шаарларында эмдөө жүрүп жатат деп элди сактанууга чакырды. Ага кошумча өлкөдө коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал толугу менен турукташа электигин дагы айтып, бет каптагынуу, аралыкты сактоо эрежелерин карманууга үндөдү. Сактыкта кордук жок, эми жакшы жаңылыкка токтолсок. Кыргыздын сыймыгы Жоломон Шаршенбеков грек-рим күрөшү боюнча чемпион болду. Дүйнө кубогу мелдешинин чемпиону аталган Жоломон Шаршенбеков финалдык беттеште россиялык Степан Марьянянды утуп алды. Чейрек финалда Жоломон Европанын 2019-жылдагы чемпиону молдавалык Виктор Чебанды жеңген. Анда мыкты оюн көрсөтүп 8-0 эсебинде артыкчылык кылган. Ал эми финалдык беттеш 4-4 эсебинде аяктап, акыркы аракетти жасаган артыкчылыгы үчүн кыргызстандык балбанга жеңиш ыйгарылды. Бул күнгө алынган кабарлар ушуну менен соңуна жетти. Эмки көрсөтүүбүзгө чейин сак болуңуздар.